дос тентек кош келипсиңиздин студияга маңгайчыскай маегибизге Чакырганыңарга рахмат. бир карасам ат баштасың, нарындасың, Бишкектесиң, анан эле кайра Европадан жакында келипсиң. Кыргызстанга сырттан караган киши, мындай четтен караган киши. Эмнени көрөсүң? Эмнени карайсың? Кантип өзгөрөбүз? Кантип жаңыланабыз? Эми Кыргызстан менин оюмча алдыңкы өлкөлөрдүн эле бири. Баягы байлыгы жагынан кем болгону менен, мисалы региондогу өлкөлөрдү карап көрсөң, кыргыздар бир топ эле көп жагынан алдыда келатат да. Таң калыштуу нерселердин баардыгы, жаңы нерселердин баардыгы бизден чыгып атат. Биздин коңшу өлкөлөрдө биз көп жүрөбүз да. Өзбекстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, айырмасы көп өлкөлөргө барганда баягы СССРге туш келгендей эле сезесиң да. Эч нерсе кыймылдабай эле тургандайчы. Анын жакшы жактары да бар, бирок жакшы жаман жактары да бар да. Ошонун ичинен Кыргызстанда деле жакшы жактары бар, жаман жактары да бар да. Бизде адамдардын ички дүйнөсүндө кыймыл аракет күчтүү да. Мисалы ал жакта адамдар көбүрөөк мамлекетке ишенсе, бул жактар мамлекет жок болгондуктан, жок эсе да, мындайча айтканда аялдар, карылар, майыптар, ошолорго мамлекет жок да. Мамлекет эмне үчүн бар экени анча түшүнүксүз. Ошон үчүн ар ким жеке секторго мамлекетке карата өнүгүп кетти да, алдыраак. Коомдук мындай активисттердин эми кимдин акчасы болсо ошонун өкүмү сөз өтөт да. Ошондой система кирген. Баягы илгерки заманда ошондой болгон да, мамлекет жок кездерде кимдин 100 кою болсо 10 кою барды жайлоосуна айдап жибергендей да. Азаттыкта иштедиң, кино сферасына өтүп кеттиң. Билимди өттүң, бирок көзгө басар иш менен баягы жерге талдык мекендештерибизди, боордошторубузду тарткан документальный фильм, коомчулукка абдан жылуу пикир жаратканыбыз, Өмбөк Чекешевич Текебаевда ал боюнча өзүнүн отзывун айтып эле. Ушу чыгарсаңар жакшы болот эле, анткени жерге талга барып турабыз деп айтты эле да, барып келет элек. Демакчы Жочун эле. Андан ашы Батукаевди бошоткондор андан көрө ошол жакта жооп берсе жакшы болот эле. Биздеги да укуктук мамлекеттебиз, мыйзамды сыйлап атабыз, бирок мыйзамдын чегинде калган жок да кичиде кино сферасында. Эмне жаратып атасың, эмнени ичинен чыгабыз? Ошо кара тегинен кат деп жерге талдык кыргыздар тартып эле бүттүм тарыхка кирдим деп эле чакалап жатып алайын дедим эле. Анан ойлоп көрсөм дагы тартсам болот окшойт деп бир-2 теманы аркалап жүрөм. Буюрса, эми бир киного кандай десем, эми кинонун түрүнө жараша болот да. Бул документальный көргөн. Баары эле меники көркөм документальный фильм да. Көргөндөр айтат да. Неме деп сурайт да. Кастингди кайдан өткөрдүңүз эле депчи. Ошол сыяктуу. Баягы шашпай, баягы өзүң роман жазып жүрөсүң го, ошондой десе ала турган иште. Анан 3-4 жыл болуп кетет фильмдер. Анан эми Америкада 6-7-8 жылга чейин десе алат да фильмдер. Баягы акчасын табыш керек, анан тартыш керек, анан окуялар өнүгүшү керек, ошонун аркасы, анан кийин тартылып бүткөндөн кийин анан монтаж кылыш керек, анан кийин жакшы жерге көрсөтүш керек, анан аны көрсөтүп элдин баарына жолугуш керек дегендейчи. Ошонун эмгегинин баардыгы 7-8 жылга чейин чыгып кетет да. Ошол адан тынымсыз саякатта жүрөсүң. Эми ишибизге жараша ошондой. Бул кино жаатында тасма жаратуу үчүнбү же мындай бир башка балык улап жүрөм. Балык улап. Кинода тартылып атат, анан балыкта улап жүрөм да. Балык улап дегеним бир жакшы кызыктуу эмне бар экен деп аңдып жүрөм да. Оңой эмес да, анткени кызыктуу адамдар көп, бир нерселер болуп атат, бирок ошол экени кино кылып чыгарганга да эми жетиштүү деген сөз чыгат да. Ошол жагынан кыйын да. Биздин коомчулуктун куралына өөнү учураган феминистка термини түшүнүгүн тегерегинде сөз кылбайлыбы? Тиги себеби феминизмдин өзү эмне, биздин коомчулукка бул боюнча дагы чайнап жеткиле турган көп ойлорум бардыр. Эми кандай десем, бизде бирөөлөр
Американы жактайт, бирөө Американы сөгөт, туурабы? Ошол сыяктуу феминизмдин дагы бул жакта жактоочулар, бул жакта каршылар бар дегендей маселе. Кыргызстанда аны ЛГБТ деп айтылабы кыргызча. Ошого байланыштырып, анан иши жакпайт да. Эми аял киши негизи оңой менен эч кимге жакпайт. Ошон үчүн бул жөнүндө сөз кылыштын деле акча кереги жок, бирок менин ишим баары эле түпкүлүгүндө аялдар темасы күчтүү эле бар да. Азыркы экинчи тартып аткан тасмамдагы Атыркүл жана анын кандай деп айтсам, чоролор деп азыр которулуп бүтө элек, аталышы толук бүтө элек, бирок ошол сыяктуу да баягы саяпкер аял жөнүндө да. Анан ошонун характерин ачып бериш керек, каарман катарычы. Бир топ эле кыйналып, анан азыр кичине бир нерсеге окшоп келатат буюрса. Анткени каарман күчтүү, тема күчтүү. Андан кийинки темам деле баары эле ошол аялдардын темасына байланып калат да. Анткени баягы керектүү тема да. Анткени мисалы ЛГБТ темасын деле эмне үчүн сөз кылат? Аларды элге үлгү болсун, же болбосо элдер ошону туурасын, же реклама үчүн эмес, анткени алар кысылган азчылык да. Тепсенде калган азчылык, аялдар деле ошол тепсенде калган азчылык. Бүгүнкү ошол сыяктуу майыптар азчылык, ошон үчүн сөз кылабыз, ошонун темасын жеткиребиз. Анан ошону сүйлөшүп, анан элдерди агартуу керек, анан элге жеткирүү керек, балдарды окутуу керек, анан ошол аркылуу анан түшүнгөндөн кийин ал тема жабылат. Мындайча айткандачы, кээ бир өлкөлөрдө жабылган феминизм темасы, ошентип айтса болот. Мисалы Скандинавия өлкөлөрүндө. Европада эмес, Скандинавия десеп айтса болот. Анткени мисалы парламентте аялдардын депутаттардын жарымы аялдар, медицинада аялдар, министрлер жарым аялдар, ушундай да. Анан алар бала баккандыгы үчүн байкуш болуп тентип калбайт да. Баласына дагы социалдык төлөмдөр бар, аны баккан үчүн дагы майыптарды бакса ага иши кылып ойлонуштурулган мамлекет бар да, ал жерде мамлекет иштейт. Ошон үчүн бул тема мени баягы азчылыктар темасы кызыктырат да. Мисалы Жергеталдагы булар азчылыктар да. Өзбектердин темасын жазгам, аны ызычуу болду эле. Оғандык кыргыздар дагы бул жака келди, алар дагы азчылык сыяктуу. Азчылык темасы кызык да, анткени биз журналист катары, мен журналистикада иштедим. Гуманитар катары кино тартканда деле, кинону тарткан кишилер деле ошондой темага кызыгат да. Эми бир байды барып алып ошону көргөзүп, анан аны актап жатып алган эмне кызыгы бар? Кызыгы жок да. Биз айтылбаган сөздү айтышыбыз керек, табыл билбеген адамдар билбеген нерселерди айтып чыгышыбыз керек. Анан баягы адамзатын биз жакшырткыбыз келет да. Мындайча айтканда. Өтө гумандуу кадамдар да, себеби азчылыктын үнүн жеткирүү болот. Албетте, ошон үчүн ар ким феминист болуш керек да. Ооба, каралама акылдуу адамдар. Көп учурда ошол феминизм темасын түшүнбөйт. Аркы жагында ал эмне болгон агым, эмне болгон бир тенденция депчи. Андыктан ошо Кыргызстанда бул өтө актуалдуу маселе да. Жанагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн арасында болсун, борбордук бийлик өкүлдөрүндө болсун, дагы феминизм качкай көрүнүп турат да. Тиги жанагы теңчилик болгончу, гендерлик теңчилик десе бизде бир батыстын долбоору менен эле ушул саясат атайын жүрүп аткандай жок. Биз улут катар түптөлүбүз десек дагы бул экөөнүн балансы керек да, айыл эркектин ортосунда. Жарды өлкөлөрдү карап көрсөңөр, алар эмне үчүн жарды? Ошонун бир себеби аялдарын үйлөрүнө камап койгон, бекитип. Эркектер кандай 100% эле акылдуу, 100% эле мээси шакылдап иштеп атабы? Аялдардын жарымы акылдуу болсо, жарымы кем акыл болушу мүмкүн, же болбосо билими жок болушу мүмкүн, ден соолугу начар болушу мүмкүн. Ар бир немеде топто өзүнүн күчтүү адамдар бар, начарлар бар, туурабы? Ошол сыяктуу эле эркектердин дагы жарымы мындай болсо, жарымы мындай. Анан аялдарын бекитип коюп эле, анан кийин биз мына эркекпиз деп көчөдө басып жүрөт, анын арасында келесоосу бар, акылдуусу бар. Анан ошол мамлекетке ал жетпей калып атат да. Ошонун баарына камсыздап, акылын да жетиши керек, интеллектуалдык акыл дагы керек, баягы булчуң дагы керек. Аялдардын кээ бир эркектер болуп, булчуңдары мындай чоң ишти кылышы мүмкүн, эркектин ишин кылыш. Анан бириксе, ынтымак болсо, анан өнүгөт да. Ошого жетпейт азыр. Тилекке каршы сенде рухий эркиндикке жеткен, мындай интеллектуалдык потенциалы бийик аялзатынчы душмандар миңдеп саналат да, ошо миңдеген дөбүлөр. Ой жанып жусуп жана эмнени айтып атат, бул кыргыздын кызы деген ушундай болобу? Ошентип ойлойсуңбу?
бул бизден эмес деген дүйнө жүзүндөчү эркектердин өтүмдүү бар басым кылат да. Жок, эми ал көбүнчө кайсы десем, жарды өлкөлөрдө, анан мусулман өлкөлөрүндө, патриархалдуу мамлекеттерде ошондой да. Мен аларга мындай сүйлөйм эле, чын айтсамчы. Анткени мен аларды башка динге өткөргүм келбейт да. Аялды түшүнгүлө деген дингечи. Сөзүмдү ага коротпойм. Мен уккан жерге айтам да, айта турган сөз, мисалы сага айтам. Өзүң аркашыңыз Европанын элинсиң, келүүчү жерде сөз кылабыз. Айырмачылыктар. Кандай айырмачылыкты? Ал дагы ошондой сөз кылбай турган нерсе. Анткени баягы көп нерсе түшүнүксүз, көп нерсени билбейбиз, көрбөгөн нерседен чочулайбыз, билбешибиз мүмкүн. Бирок мисалы мен өзүмө болгон кайсы бир ишенимдер пайда болгон. Бул мен биринчи жолу Германияга барганда бир сөз болгон да. Бирөө айтып атат да, менин досум дейт, бир кыз менен жүрүп сүйлөшүп жүрүп, анан ал болсо дагы бир бөлмөдө жүргөн экен, ошону билип калып, анан кийин азыр ызы-чуу болуп атат деди да. Немис. Анан мен анын эмнеси бар экен дедим. Анткени мындай Кыргызстандагы ошол сыяктуу нерселерди башкача нерсе деп кабыл албайт да, эми болот экен дегендей кабыл алат. Эмнеге ошону десем, мен ошого жиним келип атпайбы ошол эркекке дейт, ошол досуна дейт да, ошондой болмок беле дейт. Биз деген моралдык же болбосо аялга мамиле биринчиден, экинчиден моралдык маселе да. Аял болсо эле аны нар түртүп, бери түртүп жүрүш керек эмес да. Аял дагы адам да, мындайча айтканда. Мен адабакырак ориентациясына биздин коомдун көзү менен карагандагы суроолорду берейин да. Биздин коомчулукта мындай тенденция бар да. Кыргыздын кызы башка улутка турмушка чыгып кеткенин бир трагедия санашат да. Кандай карайсың? Кандай десем, азыр карап көрсөңөр, ал ошо чет өлкө турмушка чыккандар менин оюмча азчылык сыяктуу да. Анткени көпчүлүгүндө адамдар ошондой бир өзүнчө улутчулдукка байланыштуу ошондой көз караштар бар. Бирок ошол эле убакта ушу кызымды бир немиске берсем экен, же бирөөгө тааныштырып ошол жактарга күйөөгө жиберсем экен дегендер жок деп айта албайм да. Анткени алар түшүнөт да, алардын аял катары бактылуу болоруна көзү жетет да. Ошон үчүн бирок элдин алдында андайды айта албайт. Ал деле феминизм ошол сыяктуу маселелердин эле бирөөсү да. Баягы чоң улуттун өзүнүн мамлекеттин деңгээли болот да. Ошого жараша саясатчылар ошого жарашам деп карап турат да. Бул жака болуп атса жакшыбы жаманбы иш кылып ошону колдоп өтүп кетиш керек, ошонун добушун алып. Анан көпчүлүк эл болсо айтып кое берет да, эми эл оозунда элек жок дегендейчи. Бирок чындыгында мисалы ошол кимге өзүнүн ошто тартып жүрөм бир кинону. Аялдардын абалын көрүп ыйлагым келет да. Эмнеге ошолорго чыга калып, эмне үчүн уруп атат, кана ошолорду деген эч ким жок. Уялышып, ошо аялдар өздөрү айтпайт, ошо тийген күйөөлөрүнө аларды жөн эле көчөгө чыгарып коет да, башка аялды үйүнө киргизип алат. Балдарын деген кайненесине, өзүнүн энесине берип коет дагы. Балдарын дегенде ыйлап жүрүп, жинди болуп көздөрү көрбөй калган аялдарды билем. Дарбазанын тешигинен баласын карап, балдарын карап туруп кетип калат. Балдары болсо баягы нерв болот да. Анан нервден аллергия болот. Ошентип денелерин ар нерсе басып кеткенде анан айласы кетип, күйөөсү ошентип аны алып келип жолуктуруп, ошондой трагедия аябай күчтүү да. Ошон үчүн бул маселенин анча деле актуалдуулугу жок деп эсептейм. Биздеги темалар актуалдуу тема, бул көпчүлүк ошондой кыйынчылыкка туш келген адамдардын тагдыры да. Биз ошону ойлошубуз керек деп ойлойм. Бирок биз буга ат үстүнөн мамиле кылбай бул теманы козгогонубуз эле оңго. Себеби могу аялдын укугу, аялдын бир коомдогу ролүчү ушунчалык тебеленди да биздечи. Бирок буга кадыресиз мамиле кылып атканыбыз бир улуттук трагедия эмеспи? Аял ушундай болуш керек, аялдын орду бул жерде болуш керек дегенчи. Бул деген космостук трагедия да. Космостук трагедия. Албетте. Анткени аял деген эне да. Аял бул жер жүзүндөгү адамзаттын жарымы.
аялдын аркасы менен ошо адамзаты өсүп өнүгүп келе жатат да. Таза эле биологиялык жактан алганда делечи. Бирок аялдын күчү менен, мисалы, жылкынын баласы туулдуу туруп кетет. Адамдын баласы 20 жыл дегенде зорго анан адамдын катарына кошулат да. Жакшы аштым. Бизге өтө кичинекей балдарды өстүрүш деген чоң милдет да адамзатындачы. Анан ошону таштап коюп, ошо энелер бизге бакса каалагандай баксын дейт, анан ар кандай нерселер болуп атканы анткени ошол биздин коомуздагы көптөгөн кемчиликтер ошо аялдын, эненин ички дүйнөсүнүн, турмушунун, ушундай жашоосундагы кыйынчылыктар, ошонун баардыгы келип балага өтөт да. Каалайсың, каалабайсың, анан ошол бала анан келип биздин коомубузга келгенде көп кыйынчылыктардын болуп атканы ошондон да. Биринчи энеге шарт түзүп берсе, анан эне баласынын көңүлү тынч, күйөөсү барбы, жокпу, таштап кеттиби, арак ичеби, ошондон коргосун, баласын бакканга шарт түзүп бер. Эми мисалы айлык киргизсе болот да. Энесин бала баккан аялга жөн эле айлыкты төлөп бериш керек да. Мүмкүнчүлүгү бар өлкөлөрдө ошондой. Аялдар баласы болду, бүттү. Социалдык квартира деп коет, социалдык 3 комнат квартираны берет. Ошол жака баласы менен жакшынакай жашап жүрөт. Күнүмдүк турмушуна жетет. Иштеген иши болсо, анан кийин иштеп кетсе иштейт, иштебесе баласы жөнгөнчөктү ошондой. Биз чынында улут келечегин ойлосок, мамлекеттик дөйрөтү ойлосок, эне үй бүлө институту баарына маанилүү да. Социалдык тема, социалдык тармакты күч алдырыш керек, ал үчүн салык төлөш керек. Мен бул теманы көп айтып жүрөм. Салыксыз бизнестин колуна, мисалы айтат да, биз деген баарын чечебиз, бизнес биз бүтүрүп беребиз деп. Америкада бизнеске берип койду эле түрмөлөрдү. Түрмөдө отургандар батпай кетти да. Анткени аларга ошону көп болгону жакшы. Алар акча үчүн да, бизнес бул акча жасайт. Ал деген биздин коомдук гуманитардык темаларды чече албайт маселелердичи. Ошондой эле ошон үчүн биз салыштырып көрөбүз да, бул өлкөдө мындай экен. Биз Американы туурадык. Анан өрдөккө теңелем деп каздын бутусун туруп алдык да. Карган турат деп каздын. Деги коомдун өсүү сапатында эң башкы приоритет эмне деп эсептейсиз? Эми өтө эле жалпы суроо, кичине Жок, илим, билим жааппы же динби? Себеби бизде бүгүнкү күндө динге болгон мамиле өзгөчө болуп калбады. Мына орозону күнү 2 киши сүйлөсүп, 3 киши башы кошулса, орозону кеп калат, барандай ооза ачырды, бүгүн барандай жерге барам, түкүндө жерге деген, анан мечит мындай коомдун артка тартып биздин демократиянын тормузу болуп турган жокпу? Ашкера улутчулдук менен могуеки диний фанатизм. Эми динден эс алам десем Өзбекстанга барасың да, же Тажикстанга барасың. Эс алам десең? Ал жакта диндин ичи да жок да, мындайча айтканда. Элдер музейде жүрөт, балдар мектепке барат, талаада көчөдө калган, мусорчу болуп аткан кишилер жок. Үйлөр курулган. Мисалы Өзбекстанды алсаң таң каласың да. Саясат менен да. Жок, ага чейин эле эми бул секулярдык системада. Анан авторитарлык өлкөнүн социалдык жашоосун мактап аткан. Мен болгонун айтып атам да. Жакшы жаман деген жокмун мен. Анан мисалы динин үчүн керек адамдарда мисалы коммунизм кулагандан кийин боштук пайда болду да. Биз капитализм менен кармашта утулдук, капитализм башында ким турган? Америка турган. Бул жапайы капитализм. Жөнөкөй Европадагыдай капитализм эмес да. Аякта байлыктын 99% калктын 1%-нын колунда да. Калгандары эптеп арбайын согуп атат да. Ошо жөн гана байлыгы көп болгондуктан ошонун эсебинен баягы орусча сөз бар эмеспи? Оозума бал салсам сакалыман тамчылап түштү дегендейчи, же май кармасаң бармагың жалайып болупчу. Анан ошон үчүн мындай эле жалпылаштырып жөнөкөйлөштүрүүнүн кереги жок деп ойлойм, бирок биз америкалык системага баш ийип бердик да. Мисалы акчаны кудайындай көрүү, анан дин
Америка дүйнөдөгү эң динчил өлкөлөрдүн эң биринчиси болуп саналат. Динге ишенгендердин баягы массасы боюнча. Дин эркиндиги, анан динге үгүттөө, мисалы Европада дин жөнүндө адамдар ортосунда сөз болбойт да. Ал адамдын жеке иши. Эгерде менде сурасаңар, мен айтып берейин. Дин жөнүндө мен анткени мен түшүндүм да, көп карама-каршылыктар, конфликт, согуш адамзаттын тарыхында динден болгон да. Анан ошон үчүн дин жөнүндө биз ар ким үйүндө динин кармансын, каалаган динин кармансын, бирок аны алып чыгып, анан таң улоо, анан ошону биздики, меники жакшы, сеники жаман. Мисалы, мен бейишке чыгам десең, демек башка бирөө тозокко түшүшү керек да. Ошондой нерселерге көңүл бурушубуз керек. Анан биз баягы чек аралар жабылып, бул жака эч ким келе алчу эмес, анан биз сырттагы дүйнөнү билбей эле, анан көзүбүз ачылып эле, анан кийин биз баарын билип калгандай эле, баарын эле дин чечип коет деп ойлоп атабыз да. Асманды карайбыз да, өзүбүз кылып аткан ишибиз бутубуз баткакта экенин ойлобойбуз. Андан көрө Кудай сени карап турат, бирок сен өзүңдүн ишиңди кылышың керек да. Күнүндөн күнгө эртең менен туруп, кечке чейин ак ниет болушуң керек. Кишини алдаба, өлтүрбө, ушак сүйлөбө деген эле. Бул ар бир адамдын дини эмес, бул адамзатына тиешелүү түшүнүктөр. Аны диндер албетте колдонот. Демек, диндин да жакшы жактары бар. Дин аркылуубу же адамзат аркылуубу иш кылып жамандык кылба да, ошол ишиңди болгон колуңан келген ишиңди аткар дагы, жакшынакай барып жатып эс ал. Бирок мени чакпа да. Ар кимиси келип эле өзүнүкүн жакшы деп далилдей бергесе, тынччылык болбойт да. Сен узак жылдардан бери сыртта жүрөсүң. Анан биз дали бүгүнкү биздин коом сырттан карагандачы баягы колониалдык психологиядан тутамынан чыга албай аткан жокпузбу? Дагы Россиянын Кремлдин кашкабагы менен саясатчы Россиянын маалымат каражаттары менен башкарылып аткан жокпу биздин? Баягы культура дейт го, орустар айткандай, культур деп. Ошондо орустардын таасири күчтүү, бирок бизде башка дагы агымдар бар да, тымыздын агымдар. Сырттан келип аткан, мурда мисалы Соростун акчасы келип аткан болсо, азыр арабтардын акчасы келип атат, кытайлардын таасири күчөп атат. Ошон үчүн бир эле орустарды аңдыган туура эмес да. Анан эгерде биз географиялык жактан, мен орустарды жакшы көрөм деп айткым келбейт, орустардын саясатын мисалы. Бирок эгерде географиялык жактан карай турган болсок, биз автоматтык түрдө Европа менен Азия, Батыш Азияга көбүрөөк, анткени бул жагыбыздын баары тоо, туурабы? Тосулган, Кытай менен деле мамиле анча жакшы болгон эмес. Биз Сибирде жүргөндө делечи. Анан географиялык жактан биз Европа менен Азия, Батыш Азияга жакынбыз да, мындайча айткандачы. Анан баягы өзүбүздүн дүйнөгө болгон көз карашыбыз жагынан да биз ошого жакынбыз да. Мисалы биздеги мисалы аялдардын эркиндиги Кыргызстанда баары бир коңшулардыкынан күчтүү да. Башынан эле ошондой. Анткени биз көчмөн элбиз. Көчмөндүктү сандыкка бекитип коюп дагы аны оңой менен кетире албайсың. Анткени Афгандарда бир эл бар, монголдордон калып кеткенчи. Эң биринчи аял министр ошолордон чыккан да. Алар болсо тилин унуткан, динин унуткан, 3-чү сорттогу адамдар. Бирок министр биринчи аялдан чыкты. Анткени ал оңой менен жуулуп кетпейт да. Дешеватып да кетире албайсың. Андай нерсе болот, ошон үчүн көчмөндөрдүн көз караштары бул бүгүнкү дүйнө таанымга да жакын. Анткени мисалы жаратылышка аяр мамиле кылыш керек деген. Биз жаратылышка сыйынганбыз да биз. Мисалы азыр көлгө бир нерсе болсо кандай чурчу чыгып атат, бул кандай каяктан келип атат. Ал албетте адам ден соолугу, бирок бизде жаратылышка ошондой аяр мамиле бар да. Бар, туура айтасың. Ошол бизде бар да. Ал жагынан дагы эми боекчу десе, боекчу атасынын сакалын боеп туруп болуп атабыз да. Бирөө бизди келип бир нерсени айтса, ошону туурап, анан ошонун аркасынан ичип кете беребиз. Ичип кетип аткан чечүүнү келатпайсызбы? Баягы Россия менен Түрк достук деген шаблон бар эмеспи? Ошол түшүнүк менен жашап аткан
Биз аз мамлекет, кичинекей мамлекетпиз. Кайсы жакты деле карасаң, мисалы Чехиянын өзүндө эле карасаң, азыраак мамлекет, башка элдердин тилдерин үйрөнүшү керек, билимдүү болушу керек, күчтүү болушу керек. Ал жака келген америкалыктарды карасаң, тил үйрөнө албайт да. Анткени алар көнүп калган, ошондой биздин гана сөзүбүз өтөт деген психология. Орустар, француздар, баягы мурдагы колонизаторлор, алардын канында да, эми алардыкында жырса да кетире албайсың дегендейчи. Ал нерсе баягы асманда жылдыз бар, күн бар, ай бар дегендей эле нерсе. Биз кичинекей мамлекетпиз, кичинекей улутпуз. Анан ар дайым кайсы бир таасирлердин алдында болобуз да. Бирок биз өзүбүз чечсек дагы болот да. Биз кыргызбыз. Кыргыз болгондон мындай болуш керек деп келишип алып, ошол экини сактап калалы деп. Анткени мисалы ай сайын бирден тил жоголуп атат. Мисалы Индияда жакында эле 8000 тил бар эле, азыр 6000 калды. Ошондой эле маданияттар дагы жок болуп бартат да. Азыр интернеттин заманында жөн эле трактор тепсегендей эле тепсеп кетип атат да. Азыр бардыгы бири-бирине кийингендер, адамдардын, жаштардын кийингенин эле карасаң, биздеги Бишкектин көчөсүндөгү кийинген кыздар менен балдарды башка шаардагы адамдардан айырмалай албайсың. Мен жаман деп аткан жокмун. Мен мындай карап туруп ойлойм да, бул корейцпи же бул японка болду экен. Түшүнбөйм да. Сүйлөшүп көрмөйүнчөчү. Анан кээ бирлердин аттары жазылып, анан Инна дейт. Инна десе эле эмне кыргыз эмес деп айтыш болбойт да, кыргызча айтсаң түшүнгөн сөйт. Ошол сыяктуу. Өспүрүм курактагы балдар, кыздардычы үй бүлө эмес, өзүнүн айлана чөйрөсү тарбиялап коет да, анын таасири көп болот өзүнүн жашап аткан заманы. Жаш өспүрүмдөр өтө таасирленет да. Алар бири-бирин туурайт да. Мисалы мен азыр модага кызыга баштадым да, өмүрүмдөчү ушунча жашка келип эми модага кызыгайын десем, мага кызыксыз болуп калыптыр да. Мен башкаларга окшош кийингим келбейт экен да. Өспүрүмдөр ошондой болуп бири-бирине окшош кийиниши керек да. Ошол өтө таасирдүү. Ал нерседен өтөт да. Бирок ошол убакта бизде неме жок да, система жок. Мектептин программалары начар. Жакшы мектеп деп орустардын мектеби, же түрктөрдүн, же дагы азыр арабтардык ачылып атат, орус. Ошондой мектептер жакшы деп саналат да. Ошол жака балдарын жайгаштырып окушту. Эми карасаң, анча тыйыны барлар ошол жакта англисче, түркчө окуган мектепке берет, орусча окуган мектепке берет. Өзүбүздүн балдарыбызды биз өзүбүз тарбиялай тургандай күчтүү мамлекеттик программаны камсыздай албай атабыз да, ресурсу начар болуп атат да. Баягы тырышып элдер, байкуштар акчаларын бериш керек, анан ызы-чуу ошондой болуп баягы тилекке каршы. Сенин артыкчылыгың кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде, француз тилинде да жаңылбасам. Мен чехче да билем, немис тилин да билем. Алты тил жазма түрүндө дагы. Мен эмгичек деле кыргыз тилин, эмгичек деле англис тилин, орус тилин дагы эле үйрөнүп жүрөм. Адамзаты өзүнүн дагы эне тилинде дайыма үйрөнүшү керек дегендей нерсе да. Волтердин жакшы айтканы бар эмеспи? Дүйнө тилден башка элдердин тилин 6 айдын ичинде өздөштүрө аласың, бирок өзүңдүн эне тилиңе өмүрүңдө жетпейт депчи. Ооба да, адамдардын мисалы башка тилди үйрөнсөң деле анын ошол тилдин сыртында эле каласың. Аралашып кете албайсың да. Баягы эне тил, мекен, туулган жер, ошонун туулган жердин топурагы алтын деген сөздөр бул жөн жерден чыкпайт да. Ар бир адамдык ошондой, биздики кыргыздык эле эмес, ким болсо деле ошондой да, өзүнүн чөйрөсүндө болсо адамдар бактылуу жашайт. Мисалы бизде балдарын орусча берип атат, кыргызча билбейт. Ошолордун өздөрүн кем сезген сезимдер, психологиялык жактан кемчиликтери менен болот да. Туулган жердин топурагы алтын дегенде жөн бир риторика кылып алган жокпусуң Курман? Ал чын да. Ишенбейсиңби? Миграцияга эмнеге токтоп айтасызбы? Эми ошол жакта төрөлгөн балдар миграцияга карайлы, бүт эле чокуроктош эле Борбашага кирет. Анчалык эле алтын кинди кан тамган жердин топурагы алтын болсо, эмне үчүн биздин бойго жеткен кыз уландар ошол кинди кан тамган жерде калып, ошол жакта мүлдөтпөйт, ошол жакта бир нерсе кылбайт. Мындай ошол айыл аймактарын электөнүп турууга мамлекеттик саясат кандай болуш керек? Улут өзү ошол чарбагын кайткенде өтүүгө барат. Европанын тиги тажрыйбасында мүмкүн нерсе айта аларсың. Жомал, мындай логикалык жактан караганда, айылда эле тура бер деп кантип айтасың? Же иши болбосо, же асфальт салынбаган болсо, кечинде киного бара турган жер жок болсо, бир нерсе жаңы эч нерсе болбосо, анан эле кантип мен отуруп алып эле сен айылда отурушуң керек дейт. Мисалы Чехияны карасаң, мисалы Венгрия менен Чехияны салыштыра турган болсок, чехтер
айылдарга жакшы көңүл бурган үчүн урбанизация болгон эмес да, элдер массалык түрдө шаарга көчүп келмей. Жок, биз айыл шаар көчүү немесинин маселесин сүйлөшкөндө ошондой да, алардын өзүнүн чөйрөсү бар, өзүнүн үйү бар, өзүнүн чарбагы бар, мектеби бар, мектепте кружоктору бар, баардыгынын деңгээли шаардык менен бирдей болгон үчүн анан маданият бар да. Ошон үчүн элдер жөн эле тентип кеткен жок да, жумуш бар негизгисичи, баары эле тегерегей тегизбеген жокмун. Ошондо мисалы Праганын калкы 1 миллион болсо, 1 миллион 200гө жетти болсо дагы ошо оштардын эсебинен, чет элдиктердин эсебинен мага ошол көбөйдү да. Венгрияны карасаң, Будапештте ар бир 5-чи венгр Будапештте жашайт. Жакырлык айылда жашоо кыйын болгондуктан баардыгы кетти да. Ошондой эле биз элдерди күнөөлөй албайбыз да. Аларда мүмкүнчүлүк болуп, көздөрү жетип тургандан кийин өзүнө адамча жашай турган шарт түзгүсү келет да. Ата энеси да айтат да, сен мени багышың керек дейт. Анан мен багышым керек, каякта иш бар, каякта мүмкүнчүлүк бар деп анан тентип кетип атканын ошол себеби бар да. Бирок алар кайтып келет да, кайтып келбесе ошол жактан өлөт, арманда өлөт. Эмне кылабыз эми, тагдыр деген ошол маңдайына жазган турат. Бүгүндө эле түшүндү, фермерчилик керек экен, айыл чарба, мал чарба менен деле оокат кылса болот. Бирок ошол тиги тармак ойлонуп атканда жаштарды кантип айылга тартып кармап калуунун жолун көрөсүң? Мектептердин деңгээли жакшы болуш керек. Жакшы мугалимдер ушул жака барып иштеши керек. Китепканалар болуш керек. Китепкана бүгүн дигиталдык китепкана мисалы. Анан илимдер деп коет. Биз балдарды эртең чыгып шаарга келип окуйбу, же иштейби, биз ошого даярдашыбыз керек да. Ал шаарга келсе эмне кыларын билбейт да. Кантип мисалы кашык менен вилканы да бөлөк чыгармайт да, бычакты мисалы. Жүргөндө ошол бөлөк. Анан кийин мисалы азыр дигиталдык өкмөт эмне деп айтылып атат? Санарип өкмөтү деп атпайбызбы? Ошондой нерселерди чыгып бүгүн келип жашап кете турган нерсеге үйрөтүшүбүз керек да. Проблеманы чечкенге үйрөтүшүбүз керек. Жок, эми мисал катары эле айтып атам. Мисалы окутканда баланычы, тарыхты окутканда, мисалы биз жөн эле тарыхты жаттап турабыз да. Анын ордуна эмне үчүн бул ушундай болду, а бул мындайча эмне үчүн болду? Ошондо кандай болушу керек эле, биз ошого кандай жол бербешибиз керек. Же болбосо ушул сыяктуу маселе, проблеманы чечкенге үйрөтүшүбүз керек да биз балдардычы. Биз болсо балдарды тынч отурганга, мисалы ата энелер келип эле ай баспа, туруп тур, бери кел. Бизде балдар менен сүйлөшмөй деген жок. Мисалы орустар мышык менен да сүйлөшө турбайбы? Бизде балага көңүл буруп ата энеликке өктөн мамиледе ай бар чыгып кет. Анткени биз тойго барабыз. Той уюштурабыз, кой соебуз, конок күтөбүз, биздин жашообуз ошо. Андан деле бир нерсени бала үйрөнөт дечи, баягы адам менен мамиле кылганды. Бирок ал дагы ресторандарга чыгып кетти. Ат башыга барсаң, ошол жакта Дордой деген ресторан бар го. Ошол жака кирип камап коет 500 кишини, ошол жакта кечке отурасың, балдар жок аякта. Балдар үйдө жалгыз. Ойноп отурат телефондо. Ата эне менен баланын ортосундагы алака мамиле муздактуу балдар. Бир кыргызда жакшы сөз бар. 20 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы деген. Чындап эле биз тааныбаган адамдар маңдайыбызда турган болот да, эгерде биз ошону ойлонуп, өзүбүз багыт берип жанында турбасак, баланын жанында турбасак болбойт да. Биз азыр чуркап эле жүрөбүз да, көзүбүз алактап эле, бир көзүбүздө доллар, бир көзүбүздө евро жазылган. Акча болсо эле кумурскада курсагын тойгузат экен, биз ушунчалык коркобуз да, анткени эртең эмне болуп кетет деп коркобуз. Чөйрө, айлана чөйрө булганган, оору көп. Анан мамлекет деген жок. Бир нерсе болсо Өзбекстанда 2 миллион долларга келип клиникалар ошол жакта дарылайт сени. Казакстанда бекер медицина ушундай нерселер бар. Мисалы биз ошол жакта ооруп калганда чакырганда алар келип 4 киши келди. Тез жардамга 4 киши, 2 доктор менен келди. Ошол жерде мынтип карап, дарылап туруп, баргыла деди, анан акча төлөйлү десек бизде бекер деп айтты. Адамдар корккондан азыр балдарын унутуп,
чуркаган бойдон кетти, Россияга кетти, базарга кетти, ресторанда жүрөт. Эмне үчүн жүрөт? Анткени бизде ошондой болуш керек да. Ишим чыкса, ишим түшсө, ошонун алдына барып суранам дейт дагы, анан ошого кошомат кылып, ошо менен бир жолу учурашып коюш керек да, жок деген ошон үчүн барат да. Эми адамга 500 достун эмне кереги бар, эле көрсөң 5 досуң болсо, андан ашык эмне кереги бар бул жашоодо? Ошондон ашык жыргал барбы? 500 кишиге кандай дос болосуң? Ооба, жазылган эмне жатасың. Ооба да. Мына Каратегиден карт фильминде контекстте феминизм темасы акыркы Кичине эле бар, көптөр эмес. Сен ушуга баш койгонуна мен ыраазымын. Мындай көркөм документалдык фильмдерчи, себеби кээде публистиканын тилине жетире албаган нерсенин тасман тил менен кино фокусу бул адамдын ан сезимге жете турган кадрлар буюрса жакында качан көрөбүз, качан бир презентациясы болот тасмалар. Мен жылдыр эмки жылдай берип уялып атам, бирок бирөөсү ошо эмгеге жылып кетип калат го. Атыркүл жана анын чоролору. Нарында тартылганыңчы? Жерге таал ошо тараптардан. Жерге таалга барып тарттык, бир жыл барса кайранайын. 70-жылда жааган кар жаап салыптыр да. Тоолорду тарта алды экенбиз да, карасак эле айланасынын баардыгы эле жана тумандагыдай да. Ошол жакта 2-3 ай жүрсөк, ошо кар жаап эле лапылдап эле туруп алды. Анан биз менен Ходжет менен айланып өтсөк, биз өтөрүбүз менен 200-300 жерде кар түшүп, жолдор жабылып, Кудай бир өзү сактады да. Кило тасман тартууда канча убакыт жүрүп калдың? Мен бир 4-5 жолу бардым. Биринчи киного бардым. Биринчи мен баягы журналист болуп жүргөн убакта баргам. Андан кийин башка тема мындай тартам, таксист деген темада тартчу киши болчумун. Анан таксистин жоголуп кетеби? Ал жактарда азчылыктарда чочулашат да, андай ой менен ачылып бербейт. Анан ал болбой калып, дагы бир теманы жазуучу менен тарттык, ал дагы болбой калып, анан ошондо отуруп баягы баары бир деле согуш убагындагы азчылыктын тагдыры дегендей, анын ичинде жанагы 2 аялдын тагдыры да. Биз былтыр жерге тарган Жолдош Турдубаев, Сейит Жаанбаев, Асылбек Жолдобеков болуп барып келдик да. 2 күн жүрдүк, кайра келаткан чек арадан чыккандай монтип кыйкырдык. Эркиндейик депчи. Сен ошо Тажикстанда жүргөндө бук болдуңбу эле? Бук болгондо мурда мен коркчумун да. Ярылып кетейин дейсиң. Биз мейманканада турабыз да, биз тартып аткан кишилерди үйүнө турбайбыз да. Бөлөк болушубуз, анткени баягы ортобуздагы мамилелер үчүн ошо керек да. Анан ойлой берчимин да, азыр эшикти такылдатып бирөө келип биздин тартып аткандарыбызды алып кетсе керек да. Ошондой корко берчимин, анткени Кыргызстанда жана Британиядан келген бир өзбекти камакка алышып эмне чуручу болду го. Андай жок да. Бирок менде баягы өзүмдүн ичимде бир нерселер бар да, баягы эски түшүнүктөр же болбосо түшүнбөчүлүк, ошондой нерселер болгон. Бирок башка кыйынчылык болду деп айта албайм. Негизги эле кыйынчылык бул өзүңдүн каарманың менен тил табыша билүү да. Ага биринчиден каарман табышың керек, а экинчиден аны менен тил табыша билишиң керек. Каармандай сырын айтып бербейт. Ал үчүн убакыт керек да. Убакыт деген канча? Кээде 1 жыл, 1 жылда барып ачылат адамчы. Огондо Кыргызстандын мындай сырын айтып алдыңбы документалдык фильмдеринде? Ошол сырымды айтпай кой турсам болобу? Эми болуптур, мынтип айтайын, эгерде ошонун ачылып бере албаса, анда аны кино болот деп элестетиш кыйын деп коеюн. Себеби эң маанилүүсү ошо да, сени асып берүү миссияң. Адам сага ишениши керек да, ишенбесе ачылбайт. Негизги тема. Анан журналистикамда деле ошол элемент бар эле, бирок кино тартканда бул биринчиси эле, эң башкысы эле эме болуп калат экен. Адам менен кандай десем, дипломат болуп бүтөт экенсиң да. Ар нерсе кандай ситуация болсо да жолун табышың керек да. Күнүгө бир проблема чыгат, күнүгө чечишиң керек, күнүгө бир нерсе кылышың керек, анан жылып отуруш керек да. Көрсөтүүбүздү позитивдүү баштадык эле, позитивдүү жыйынтыктайлы. Жана башында айтпадыңбы, биз көп өлкөлөрдөн алдыга кеттик депчи. Эми ушуну аргументтеп жыйынтыктайлы. Эмне менен алдыга кеттик?
кайсы жагында өзүнө мактана алабыз? Мисалы дүйшөмбүгө келсең, мен балким тил билбегенден деле болушу мүмкүн. Же Ташкентте, же ал тургай Алматыда деле жашоо мынчалык кызыктуу деп ойлобойм да. Бишкектегидейчи. Бишкекте карасаң, бир жакта көргөзмө болуп атат, бир жакта бир дизайн студия ачылган, бул жакта карасаң дүктүк жүрөгүм деген бир укмуш поэзия кечеси болуп атат. Бизде дайыма бир нерсе болуп турат да, жайдын күнү мен көбүнчө келип эле мындай көрбөй калам да. Болбосо жаз күз, кыш анча эмес болуш керек. Жаз күз бул жакта жашоо кайнап турат да, көп жагынан. Анан мисалы страустун жумурткасын өстүргөн, нарында балык өстүргөн, анан эмне ойлоп таппагандары жок да, мындайча айткандачы. Жашоо аябай кызыктуу, адамдар изденишет. Бизде баягы бир четинен аргасыздык бар, бирок экинчи жагынан бизде эркиндик бар, экономикалык эркиндик бар. Анан бул экономик немеге рынок деп коет го, базар. Базар десем жакпайт кээ бирлерге. Базар эле дейинчи, рынок деген базар эле деген сөз да. Маркет дейт англисче. Биз эмнеге өзүбүздүн тилибизде айтпайбыз, мен түшүнбөйм болуптур. Базар. Базарга кириш Кыргызстанда жеңил да. Мисалы Германияда айталык медициналык бир аспаптарды ойлоп чыгарып, же болбосо алып келип, ошону бир клиника ачам десең, анын чыгымдары аябай көп да, ошон үчүн ача албайсың. Кириш кымбат деп коет да, ошон үчүн базарга кириш кымбат деп коет. Бизде болсо бүгүн муну жапты, эртеси күнү тигини ачты да. Ошол сыяктуу жеңил да. Либералдык жагы. Ооба, бизде мамлекеттин ошо либералдык кээ бир закондору бар экенин мындан билдим. 3 жыл мурда Казакстанга кино сферасына барсак, буларда жеке кино студиялары жоктугу, бүт мамлекеттин монополиясындагы кино театрлар бар. Бардык жакта ушундай. Өнүгүп аткан кино театрларын өнүгүп аткан, кино студияларын фильмдин артынан фильм тартылып, презентациялар болуп, фестивалдарга катышып атат дүйнөлүк. Мунун баары ошол мамлекеттик саясатта жеке секторлорго эркиндик бергенде эркин базар. Эми контролдош керек барычы. Бирок эркиндик болуш керек. Жок, контролдош керек дегенде алар мисалы келип акча таап атса, салык төлөсүн, башка бирөөгө зыян кылбасын, айлана чөйрөгө зыян кылбасын, ошону көзөмөлдөп туруп. Мисалы курулуштар кулап калып атат, эптеп эле куруп эле бир нерсе кылып өткөрүп теге дубалына мыккагайын десең кирпичиң аркы жакка түшүп калат. Дубалдар кулап калып атат дегендейчи. Жана кино тармагында бул эң жакшы бир мени кубандырган көрүнүштөрдүн бири. Мен Берлинде жүргөм, Берлинале деген чоң фестиваль, дүйнөдөгү эң чоң фестиваль. Кан менен эле Берлин, андан калгандары жакшы. Анан ошол жакта бир немис менен сүйлөшүп калсам, жаш бала экен өзү, режиссер айтып атпайбы, мен уктум ушу чынбы дейт. Кыргызстанда $1500 кино тартса болот экен. Деп көздөрүн жайнап кетиптиртим элечи. Мүмкүн да. $10,000 тартылган кинолор Берлинале, Канга жетип атат да. Жок, батыштачы. Кеп жалаң эле акчада эмес да, акчанын эле күчү эмес. Бирок бир нерсе бар, мисалы Чехияда мурда ал жок болчу, бирок Европанын таасири менен азыр 10 киного мамлекет акча бөлөт. Конкурска катышасың. Францияда ар бир область, мындайча айтканда, Нарын областы деп эсептеп көргүлө. Ар бир областтын администрациясы кино тармагы 70-80 киного акча бөлөт. Көркөм кино, документалдуу кино, анын үчүн адамдар отурат, аларга заявка берет. Дүйнөнүн каалаган жагынан. Француз эле тартыш керек, биздин сырды тарткыла, биздин винону тарткыла, бизди мактагыла деген жок да. Мисалы Кыргызстанда көбүнчө эле кыргыз баалуулуктары айтылбай келген нерсе да, ошон үчүн биз аны айткыбыз келип атат. Ал жакшы, ошол боштукта отурушубуз керек. Бирок бизде ошол улутчулдук эле деңгээлден көтөрүлсөк, адам заты деген түшүнүктөр бизде адам түшүнө турган адамдар жетишет. Кыргызстанда адамдардын акыл эси, түшүнүктөрү кеңири да, аябайчы. Көргөн, барган, эл көргөн, жер көргөн адамдар бизде көп. Жалпы адамзат баардыгын Кыргызга таанытууга сендей Кыргыздын жаңы мырзалары көпүрө рахмат келип бергениңе. Силерге рахмат. Сага рахмат, убакыт бөлүп келип бердиң. Сенде да убакыт берип жам. Силердин ырларды угуп, окуп, мен дагы өтө кубанычтамын. Роза эженин, Роза Отунбаева эженин колдоосу менен дайыма уланып турсун, келгенде, биз келгенде бир барып көңүл ача турган жерлерден болсун. Төркүнгө келгенде. Ооба. Жакшы.